Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырма мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, кымбаттуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен силерге бул чыгарылышта Баткен районунун Бужум айылында жаңы ачылган дүкөндү көрсөтөм. Мынакей бүгүн ачылышы болуп жаткан дал ушул 1000 түркүн дүкөнү силерге тааныштырам. Силерге даректей түшүндүрүп кетсем, мен турган жер дал ушул Бужум айылынын Борборо центр десем болот. Могу сиздер көрүп турган көчө бул Бужум айылындагы Тажыбай Сайназаров көчөсү. Сиздер Бужум айылынын центрине келгениңиздерде ушул 4 көчөгө жетпей оң тарапта ачылган ушул 2 кабаттуу 1000 түркүн дүкөнү. Бул жерде чындыгында 1000 түркүн товарлар сатылып жаткан учуру биринчи кезекте силерге бул магазиндин подвалында жайгашкан канцелярлык товарларды көрсөтүү менен баштаймын. Окуу куралдары бүгүн 1 сентябрь дал ушул окуудун жаңы окуунун ачылуу күнүнө карата дал ушул дүкөн бүгүн ачылып турган чак экен. Биз азыр ушул 1000 түркүн дүкөнүнүн подвалындагы окуу куралдары менен сиздерди тааныштырабыз. Мен жанымда эси бар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Магазин кут болсун. Берекелүү болсун. Мына, ушинтип бүгүн ачтыңыздар. Ачтык. Мен жакын 10 күн аралыгында көрдүм эле, аябай жакшы ремонт кылып жаткан экенсиздер. Мына бүгүн Кудай буйрса ушул ачылыш мааракесине келип отурабыз. Так, айтсаңыз, бул дүкөндү негизи Бужум айылында мындай окуу куралдарын саткан дүкөндөр негизи аз да? Муктаж да эл. Муктаж? Муктаж. Суроо талап көп. Негизги кандай максат менен баштадыңыздар эми? Суроо талапка ылайыкпы? Биз суроо талапка ылайык, анан кичине айылды өнүктүрүү боюнча. Айылды өнүктүрүп, мына канцелярскийдин эмесини ассортиментин көбөйтүш үчүн. Канцелярский ассортимент көбөйтүш үчүн. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул дүкөндүн арткы тарабында Шарап Токсонов атындагы орто мектеби жайгашкан. Бужум айылынын центринде мектепке жакын жерде ачылган дал ушул дүкөн. Эми бул жерде товардын канча түрү бар азыр? Ушул канцелярдык мына биринчи кабатында. Ушул азыр мектепке окуу куралдардын бардык түрү бар. Окуу куралдары. Окуу куралдардын бардык түрү бар. Мына көрүп турабыз, ручка, карандаштан баштап бардык түрү бар. Сумкаларга чейин. Сумка. Основной бул жерде центр болгон үчүн садиктерге, атайын жаш балдар үчүн сумкалар. Садиктерге, биринчи класс окуучуларына жаңы баяндуу. Да, но билбирден эми көрсөтүп кетели. Ну, эмне 5 сом дейт бул? Бул эми кистичка. Кистичка? Ооба. Гуаш краскаларга иштетет. Ну, кара карандаштарды баасы 5 сом экен. Булардын баасы бардыгы 5 сомдон. Бардыгы 5 сомдон. Ручкалар дагы. Ручкалар да 5 сом. Ручкалар 5 сом. А бул жактан 10 сомдон. Эң жакшы ручкалар бул жерде основной мугалимдер, чоң окуучулар колдонот 50 сомдон. 50 сомдон. Демек 5 сомдон 50 сомго чейинки ручканын түрү бар, а? Ручканын түрү. Бул геловый ручкалар бир аз кымбатыраак болот, а? Геловый ручка бир аз кымбат болот. Бир аз кымбат. Бул жерде фломастер, карандаш түрү менен. Түрү менен. Көрүп турасыздар, мынакей караңыздар. Ой, пластилин экен мынакей. Садиктеги балдарга алып берсеңиздер да болот турган. Бул жерде кагаз клейдин түрү менен, циркулдар, замазка. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, издеген товарыңыздын баарын ушул жерден тапсаңыз болот. Эми айтсаңыз, китептерди дагы алып келүү, Кудай буйрса, алдыда пландарыңыздар барбы? Кел бериңиз. Китептер пландар бар, уже алды келди. Азыр бизде ар бир мугалим өзүнүн методу менен, ар бир автор менен иштейт, ар бир мугалим арканы. Ошо авторлорго карата заказдарды алабыз. Бүгүн уже Да, бул жерде китептер бар экен, а? Китептер бар. Китептердин уже көп. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, адабий окуу китеби 4-класстагы Родина введение китептин баасы канча бул? Адабий окуу. Жазбай коюпсуздар, а? 200 сомго? 200 сомдон. Русский азбука, 200 сом. Математика. Мына азыр өзүңүз билесиз да, мектептерде окуу куралдары жетишсиз. Китептер айрыкча орус класстарга. Орус класстарга жетишсиз, а? Жетишсиз. Демек, муктажды ушул сиздердин дүкөндөн келип толуктап кетсе болот. Математика, мисалга, бир алганда биринчи, экинчи час алаттар. Булар 300дөн, комплект ошондо 600 сом болот да. Биринчи, экинчи час бул жылдын жарымына чейин, калган жарымына чейин окуйт да. Комплект 600 сом болот. 600 сом болот. Бул жерде дагы 3-бул демек башталгыч класстарга керектүү китептер экен, а сиздерде, да?
1 класстан 4 класска чейин. Бул айтсам мына Баткен шаарына жакын айыл да, бул 5 километрге жетпеген аралыкта. Бирок азыркы учурда баардык нерседе кымбатчылыкты билип жүрөсүздөр өзүңүз дагычы. Сиздер кандай мындай айта аласыздар эми эл үчүн кымбат арзанбы баа боюнча? Баа өтө арзан. Баа арзан. Баткенде кээ бир магазиндерге караганда да арзан. Арзан, а? Арзан. Трудовой книжка мына мамлекет жумушта иштегендер келип алып кетсеңиздер болот экен. Журналдар бул, чоң журналдар 80 сомдон, 150 сомдон. Булардын бардыгынын тыштары бар, обложкалары. Тыштары бар, а? Анда кошуп бересиздер. Кошуп беребиз. Бул жерде паспортко керектүү идиштин баары 40 сомдон, сырткы кооздуктар үчүн, мынакей тетрадтардын түрү менен китептердин атластар бар экен мынакей. Географиялык атластар дагы ушул жерден. Атластар 8-9-50 сом, анан чоң класстар 6-70 сом. 50 сомдон 8-9 класстар, анан 10-11 класска 70 сомдон болот, да? 70 сомдон. 70 сомдон болот. Жакшы. Эми бул жака жүрүңүз, келиңиз. Кандайсыздар? Балдардын кемчилигин тууралап атасыздарбы? Мына алуучулар көп. Бүгүн ачылыш күнүндө эле ушундай. Бул жерде эми балдар үчүн караңыздар, өзүңдөр көрүп турасыздар, оюнчуктун дагы түрү менен. Мындай айтканда, бул айылда урматтуу көрүүчүлөр көптөгөн 15-20 миңге жакын калк жашайт. Ушундай муктаждыкты Баткенге барып отурбастан ушул дүкөндөн келип дагы толуктап кетсеңиздер болот. Эми айылдын ичинде болгону албетте бул жакшы. Айылдын ичинде болгон үчүн элдин чөнтөгүнө карата эле арзан баа коюлган. Айылга карата эле баа коюлган, жашоо шартына карата. Жашоо шартына карата. Игрушкалар дагы арзан болсо керек. Арзан. Кээ бир игрушкалар чейин Баткенге караганда бизде 100 сом арзан да. Товарлар эми Бишкектен, Кара Суудан келет атасыздар, э? Товарлар Кара Суудан келет. Жакшы. Мына көрдүңүздөр, канцелярдык дүкөндөгү сиздер көрүп турган буюмтайымдар, мына зонтиктер, мынакей сумкалар. Детский сумкалар арзан, өтө арзан. Булар канча сомдон? Мыналар 200 сом. Детский сумкалар 200 сомдон? 200 сом. Бул 300 сом. А мына мишка оюнчугу менен булар 300 сом. 300 сомдон мишка оюнчугу менен. 200 сом, 300 сом, демек арзан. Арзан, элдинче. Но дагы садиктеги балдар үчүн атайын кичинекей кошелек да? Мына караңыздар. Кичинекей кошелектер сонун. Мына доскалар, балдарды окууга даярдап жаткан болсоңуздар. Эми албетте ар бир ата эне өзүнүн баласына үйдө дагы мугалим сырткарда көңүл буруш керек. Албетте ушундай муктаждарды келип алып кетсеңиздер болот. Жакшы, анда биз экинчи кабатыңыздарды дагы бир көрөлү. Ишиңиздерге ийгилик болсун, дүкөнүңүздө ар дайым клиенттер көп болсун. Ушинтип айылдын элине ушундай жакшы кызмат кылып өрүңүздөр. Мүмкүн болушунча арзан кылып, элдин баарын ушул жака тартыңыздар. Бүгүн ачылышы эми толуктоолор болот. Толуктоолор болот. Бир айдын ичинде дагы көп ассортимент түшөт бул жерге. Эми күн-түн иштеп ушул мектептин ачылышына даярдапсыздар да? Даярдадык. Жакшы, ийгилик болсун. Мына көрдүңүздөр, бул сиздер көргөн биринчи кабатындагы окуу куралдарын сатуучу бөлүмү. Эми дал ушул магазиндин бул подвалын көргөн болсок, эми мына биринчи кабатындагы көрөбүз. Биринчи кабатында мынакей продуктардан баштап конфеттерге чейин бүт баарыны ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Тиги экинчи кабаты урматтуу көрүүчүлөр эми бүтөт экен ремонту. Сырты бүткөн, ичинде бир аз иштелип калган. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Олтурасызбы? Шүгүр, жакшы келген. Так, магазиниңизди бир кыдырып коелу. Мынакей продукта, тамак ашка керектүү эң жакшы жери урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде аура башка, таза. Азыр биздин элдер ушундай чет мамлекетке көп чыкканданбы, тазалыкка күнөн күнгө ушундай талап күчөп баратат. Кээ бир ушундай жакшы дүкөндөн соода кылганды аябай жактырышат бар элдер. Ошон үчүн бул жерде эң биринчи айта турган нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, тазалыкка көңүл бурган. Мынакей дүкөн ичин көрүп турасыздар. Дүкөн ичи аябай аура жакшы, кооз. Кирсеңиздер сөзсүз бир нерсе алып чыкмайынча бул жерден чыкпасаңыздар да болот. Так, эми мынакей бир аз бааларына токтолуп кетели. Продукталар кандай сизде? Баткен наркыда. Баткен наркыда. Баткен. Оптовый наркта, Баткен наркы. Оптовый наркта. Сроктор эм жакшы, убагында келип, убагында сатылып жакшы. Сроктору да жакшы жайында. Ар бир товар талапка жооп берет.
Hazır mına geldi mına tavırlar. Свежий büt var ha? Taza tavırları geldi. Paketler geldi, peçenyalar geldi. Bile kelip kerekli bardık pıraptan sizden kılıp kese bolu. Olur. Barın tapsa olur ha? May, kartoşka, piyaz, saz barcık var. Ana kartoşka, piyaz, may, gülüç, makaron, daha ne kaldı? Vermişel, akaraska, akkant, şakar, samın, vafli, lamпочкалар тұрады. Бары тапсаңдар болады, ұлатты, көршілер. Барын ұсыл жерден пыраттан қылса да, мұны жерге кеп тұрып, жақшынақа мороженнен алып тұрып, сықачып кете бересіздер. Пенсия пособиеге бере бересіз. Қарызға ба? Ұқтыңыздар, ұлатты. Көршілер, пенсия тигече жаздырып алып кетелер кесір. Тетратқа. Жаздырып алып кесілді, мұны ол жерде банкомат бар туғандар. Şu банкоматтан пенсияны алғанда келіп төлеп шығып кете бересіздер. İşinizге келіп басын. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бул чыгарылышта дал ушул бүгүн жаңы ачылышы болуп жаткан Миң Түркөн дүкөнүн көрсөттүк. Дареге Баткен районунун Бужумайлын центринде жайгашкан дал ушул дүкөнгө келип, керектүү муктажды баарыны кылып кетсеңиздер болот. Мен жыйынтыктайм. Биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Ой, пикир болсо сөз түрдө комментарий жазып кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.